абалыңды жакшы эле жайып беришиң керек да. Анан адамдык сапатың ошондон билинет. Американы деле көргүлө. Көчөдө элдер футболка менен, шорт менен жүрө берет. Эч ким кыргызстандыктардай жасанып жүрбөйт да. Катуу эле айткым келет. Коноктошконду апаңардан сурап алып, анан эместерди чакыргыла. Асман подкаст кайрадан кутмандуу кечиңиздер менен. Кызматта Жанна Субалиева. Бүгүнкү биздин программанын ардактуу коногу кайрадан эле мына ушул Айбулак эже менен бүгүнкү подкастты да улайбыз. Айтмакчы, бүгүнкү темабыз мына ушул ишкерликке байланыштуу. Кыргызстанда эки кишинин бири эле менимче ишкер болууну самагандар абдан көп болуш керек. Жеке ишкерликти кимдер гана жакшы көрбөйт дегендей. Андыктан бүгүн биз мына ушул ишкерлик боюнча маектешкен турабыз. Айбулак эже, мына ушул Кыргызстанда дагы сиз ишкерликтин бир канча түрүн алып барып жатасыз десек дагы балким жаңылышпайбыз. Барып иштин баары мына ушул ишкерликке келип такалат эмеспи? Деги эле мына ушул кыргызстандыктар чет өлкөлүктөр менен ишкерликтин кайсыл түрүн жасаса болчудай, кайсыл нерсеге басым жасасак болчудай экен. Сиз келгенден бери бул нерсени байкадыңызбы? Көп нерсени байкадым. Анан өзүм алып барып аткан иштерде бир эки маселелерди байкадым. Андан тышкары кээ бир кезде жардам катары башка ушул бизнести баштап аткан же баштап бир 2-3 кадамды аттап болгон, эмки кадамды чет өлкөлүктөр менен инвесторлорду тартып келсем, анан көлөмүн чоңойтсом деген ошол ойдо турган кишилерге жардам катары кээ бир кезде кытайлыктарды же кореялыктарды бияка тартып турам да, жардам катары. Ошондо дагы көп маселелер байкалды. Негизи бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшкүм бар да. Эмне маселе? Биринчиден мисаллаштыралы. Бир киши кечинде жатып алып ойлойт, мен эмне бизнес кылсам деп. Анан моуну кылсам болгудай, же кофе сатсам болгудай десе. Анан бирок менде машинка жок да. Анан каяктан сатсам болот? Анан кофедин өзүн каяктан алып келишим керек? Анан бул кандай бренд болуп курулуш керек? Же майда чүйдө эле алып бияктан чыгарып эле бирден сата беремби деп ойлору болот. Анан эртеси инвестор издеп баштайт да. Анткени өзүнүн акчасы балким жетишпейт. Бирок бул ой эле. Ошол ойду ишке ашырайын деп анан Кытайдан же башка өлкөдөн инвесторду карап баштайт. Анан макул деп кызыгып инвестор келет. Келгенден кийин эмне кылалы? Сизде азыр кайсыл абалга келдиңиз жумушуңузду баштап дегенде такыр сөз менен эле болуп калып атат да. Негизи өзү иштенке кылган жок. Анан талааларга алып барат, мына бул менин жерим, муну мен сатып алганмын, мындай кылсак болот, анан мынча кабаттуу үй салсак болот, анан мунун үстүнө биринчи этажы мындай болот, экинчи кабаты мындай болот деп такыр эле ой да. Бирок өзү бир дагы кылган жок. Ошол оюн ишке ашырайын деп бир кадам дагы алдыга аттап көргөн жок. Аракет кылган жок. Аракет жок, өзү аракет балким кылайын деди, мүмкүнчүлүгү жетишпеди, же болбосо жалаң эле элдин акчасы менен ушул ишти ишке ашырайын деген ойдого. Бирин алып, бирин шапкаларга кийгизип деген сыяктуу. Ошондой. Анан мындай кезде чет өлкөлүктөр негизи чочулап калат да. Анткени аларда күмөндөнүп баштайт. Такыр эле сөз болуп атпайбы? Кылган эч кандай иши жок экен. Анан бул жери ошонуку же башка бирөөнүкү, күбөлүгүн деле көргөн жокпуз деп анан кичине чочулап анан мейли деп жумуш ошол бойдон эле калып калат. Сиз айтып атпайсызбы, мына ушул бизнесте башка чет элдиктерди тартайын деп жатам депчи, мындайча айтканда инвесторлор тартайын деп. Сиз кандай жолдорун билдиңиз же болбосо эмнени аңдадыңыз? Аларды тартууда эмнелер керек болот экен? Тартууда биринчиден тынчтыгыбыз, менимче. Коомдун тынччылыгы. Анткени алар келерден мурда Google'дан карап бир сыйра бул кайсыл жерде жайгашкан өлкө экен, анан тынч өлкөбү, улам ызы чуу болуп митинг болуп турат бекен,
анан эли кандай жашайт экен, тиякта эмне байлык бар экен, эмне кемчилик бар экен деп ошону бир сыйра жалпы бир маалыматтарды алып анан келет да. Ооба да, анализ кылып, чын эле тынчтык, коопсуздук нерселерин ойлошот. Ооба. Мисалы биз бирөөнүн үйүнө конокко барсак деле тынччылык болгон үйгө конок болуп баргыбыз келет да. Албетте. Кээ бири мындай үйүндө күндө уруш болуп аткан, бирөө чаап салып, илатып, токмоктоп койгон мындай үй бүлөгө негизи мен жаман көрөм да. Баарыбыз эле жаман көрөт. Ал арада бир жаман нерселер жабышып калып, кечте үйүңө барып башкача түш көрүп чыксаң ал жаман да. Ооба. Анан чет өлкөлүктөр буяка келгенде деле ошолорду ойлойт. Мен акчамды тияка салганда ал жөн эле күйүп кетпейби? Ал акча кайра дагы көп акча, көп байлыкты жаратып бере алабы деп ошону карайт да. Анан дагы бир жагы. Биринчи критерий, экинчиси кандай? Биринчи тынччылык, экинчи мамиле. Эми мисалы мен Кытайдан келип атам. Сиз чакырдыңыз мени. Айбула эже мындай студиядан бирди курсакпы. Анан мунун ичинде ар кандай оокаттар бар, ошону толтурсак, анан менде мындай идея бар деп. Бирок биз көрүшө элекпиз. Мен келдим. Келгенден кийин жок дегенде аэропортко барып мени тосуп алыш керек. Баардык Кыргызстанга мен акчамды ушул жака төгүп, инвестор катары бизнес жасайлы дегендер ошол кезден баштап эле сынак башталат да. Алдыма чыктыбы, чыкпадыбы, дайыны барбы, жокпу? Мен каяка жайгашам? Мейли мен өзүм төлөйм. Бирок мен биринчи жолу келип атам. Мен алдыман аркаман карап тейлөөнү жакшы жеткирген киши болсо, анда биз аягына чейин чыга алабыз деп сынак ошол кезден эле башталат да. Анан көрүштүк. Бул жактан ушундай бир мамилелерди байкай алдыңызбы? Аябай көп байкадым. Таарындым дагы, насаат дагы айтып көрдүм. Былтырдан баштап эле ошондой болгон да. Мен жардам катары бир кишилерге Кытайдан Huawei компаниясынын кишилерин чакыргам. Чакырып бергем. Чакырып бергенден кийин ал кишини тосуп алуу, визасы, каякта жайгашат, отелдин акчасы, тамак ашы, анан тияк биякты көрсөтүү, жумушта мен котормочу болуп айтып берген, анын баары менин мойнума илинип калбадыбы? Болбосо мен башында сүйлөшүп алган эмес белеңиз булар? Мен андай ойлогон эмесмин. Бул адам катары мындай болбойт да. Мисалы мен жардам сурап атам. Ооба да, ким конокко чакырып атса ошол коноктуш керек да. Ооба. Анан бирөө конокко мени чакырып алып үйүнө. Бирөөгө тапшырып койгон. Анан тиги салатты өзүң жасап же, кааласаң холодильниктен алып өзүң туурап жасап ал десе, ал туурабы? Антип конокко тоспой эле койгон жакшы. Ооба, Кудай сактасын. Ооба. Ошондо аябай ачуум келген, акырында мен айткам, атын айтпай эле коеюн. Тиги силерди деп келип атат. Мени Кытайга барып өзүм деле көрүшүп алмакмын. Силерди деп келди. Жок дегенде бир маал тамак алып берип койгула. Тамакта ошол сүйлөшүп атып, тамак ашты жеп атып, анан мамилени түзөсүңөр. Мамиле түзүлгөндө мейли ал көбүрөөк чыгарса дагы макул болот. Анткени биз доспуз. Биз келечекте көп жумуштарды бирге ишке ашырабыз деп ошол ой менен, көңүл менен баардык болбой турган иштерди эле болуп кетет. Кытайда биринчи кезекте ушул мамилеге карайт деп калгансыз. Ооба. Мисалы кийин чакырайын буюрса Кытайга. Телевиденияга болобу, же саякатка болобу, барганда көрөсүңөр да, аэропорттон баштап эле канча күн мурда эле кайсыл күнү келет, кайсыл отелге жайгаштырабыз, канча күн турат, чоң кроваттуу же 2 кроваттуу, анан эртең программа саат канчадан башталат, каяка алып барабыз деп аны такыр тизип алабыз. Анан бир тиын акча дагы чыгарбайбыз. Элдер, инвесторлор өздөрү акчасын төлөп, самолет менен келди, визасын өзү төлөдү, буяка келди, отелди, аны мунусун караш керек да. Кыргызстандыктар Кытайга барганда отелди өзү төлөйбү, төлөбөйбү? Мен көргөндөрүм такыр төлөгөн эмес. Кытай мамлекети өздөрү же Кытайдагы туугандар, достор төлөйт. Ошондой да, меникине келдиң, мен төлөйм. Сеникине бардым, төлөп койсоң, мен өмүр бою унутпайм. Баягында сонун болгон Кыргызстанда. Биз тияк бияка алып барып көрсөткөн кооз жер экен деп жакшы таасир калтырат да.
кайра келгиси келет, жумушту мындай кылалы деп күйүнүп баштайт. Анан ошол менен тиги былтыр ошол Huawei'ден келген кишилердин бир маал экөө алмак салмак чакырган кишилер 2 маал тамак берди. Анан тамакка отурганда эле жумуш боюнча эле баштап кетип атат да. Жакшылап таанышпай эле балким. Туура. Бул дагы бир нерсе да. Мисалы, экөөбүз жаңыдан тааныштык. Мен бир максатым бар. Балким бир интервьюлар болсо экен, же мындай бир сыйлыкты мага берсе экен деген мисалы. Анан көрүшкөндө мен келип эле эми эле кофе эми эле чыккан эле баягы эме сыйлыкты мага эле берип койбойсуңбу деген. Эмнеге? А мен болсом мен эмнеге сизге берет элем деп. Мен ички дүйнөмдү түшүндүрбөй туруп анан мен кантип сурай алам. Демек бизде ушундайлар көп экен да. Ооба. Анан алганды билген киши беришти дагы билиш керек. Биринчи бергенди билип, анан каалаганыңды ала аласың да. Бизнесте ан сайын адамгерчилик сапаттарыңды, адамдык сапатыңды биринчи орунга коюш керек. Дагы мына ушул чет өлкөлүктөр адамдагы балким качество дейли, сапат дейли эмнени баалашат? Демек. Бул берген тамактарынан эмес, көңүл сүйлөшүп отурганда, мамиле. Мисалы бул сүйлөшкөндө өзүнүн үй бүлөсүн тааныштыра алабы? Өзүнүн чындыгы жасаган жумуштарын көрсөтө алабы? Анан көп мындай апыртып-сапыртып бирди же кумурсканы пили кылып айтабы? Ал бат эле байкалат да. Мисалы бир киши быйылкы жакында эле болгон бул проект жакшы болду. Бул жакында эле болгон проект, бир клиникага инвестор таап бердим да. Алар договор түздү. Бирок аралыкта дагы ушул маселелер болгон. Окуялар толтура болду. Акыры урушуп дагы кеттик. Кайра табышып бир сааттан кийин анан насаат айттым. Анан түшүндү. Жакында алар көрүштү. Жыйынтыгы жакшы болуп атат да. Ошондо бир нерсе байкалып калды. Алдында бул киши, инвестор киши сураган. Силердин чыгымыңар канча болот жалпы бир айда клиникада. Анан бул бир санды эсептеп чыгарып берди. Тиги врачтардын айлыгы мындай болот, анан төгү мынча болот, анан бул жер меники, а бирок ремонттарына караганга мынча кетет деп бир санды айткан. Анан кийин олтуруп бир жумадан кийин дагы бир тамакта отурганда, анан тиги врачты бияка иштеткенге бир айга канча төлөйсүңөр дегенде аябай чоң бир зарплатаны айтты да. Айлык аябай окумуш элдикинен 10 эсе көп берем деп айтты. Кайра айтты. Бирок биринчи жолу айтканда эле тиги Кытай киши мага айтты да. Калпайтып атат да. Баягында тиги чыгымың канча болот дегенде мына санды айткан. Азыр бул апыртканда бул бир эле кишинин айлыгы бул бир айлык чыгымдан дагы көп болуп атат, калпайтты деди. Анан ал киши аны сезбей кайра эле дагы апыртып дагы 2 жолу, 3 жолу ошол сөздү айтты да. 10 эсе төлөсөң ал сөзсүз сага келет да деп. Мен оозуңду жаап эле отурсаң жакшы болмок деп айтайын деп мейли билинип калды да. Айла жок дедим. Ушундай абалдар азыр келесоо киши жок да. Ооба. Өзүнүн байлыгын эле башка мамлекетке апарып эле чачкысы келгендей жок да. Дагы мен айткан келесоонун мааниси, азыр мен биринчи мүнөттө кичине калпайтып бир нерсени айткан болсом, азыр байкабаган, 3-чү мүнөттө байкабаган болсоң дагы бир сааттан кийин машина менен кетип баратып. Унутуп каласыз да, эмне сүйлөгөнүңдү? Жок. Сага айттым да. Мисалы мен окумушмун, мен бир айда бир $10,000 табам деп айтам. Анан бир сааттан кийин айбула же тиги өткөн айда дагы менден 2,000 берип турасың деп сураган. Кантип эле жөн эле калпайтып атат го деп байкап каласың да. Ошон үчүн калпайтпай эле эмне болсо ошол бойдон эле айтыш керек да. Анткени азыр сурап атасың. Абалыңды жакшы эле жайып беришиң керек да. Анан адамдык сапатың ошондон билинет. Анан жүрүм турум, кийингениң, тим эле зыңкыйып, чыкыйып басып жүрбөй эле, жөнөкөй, бирок таза, эреттүү. Анан мен мындай машинам бар, анан мындай үйдө жашайм деген ал мактанч эмес. Кереги жок. Кытайга барып көрсөңөр көчөдө, Кореяда деле ошол, Японияда ан сайын
Американ деле көргүлө. Көчөдө элдер футболка менен, шорт менен жүрө берет. Эч ким кыргызстандыктардай жасанып жүрбөйт да. Мен Кытайда чынын айтсам күндө боенбойм. Буякка келип башында мен жардамчым айткан, боенуп шубаларыңызды кийбейсизби, анан элдер бир орусча бир сөз бар экен, кийгенине карап анан мамиле кылат деген сыяктуу бир сөздү айтты. Анан бир жолу айткан, iPhone алышыңыз керек деп. Анан ачуум келип, ал кезде мен Samsung деле иштетип жүргөм. Мына телефон деле ошол Huawei компаниясынан подарка кылып берген, белек катары. Мен өзүм мындай нерселерге көп акча коротпойм. Ошондо айткан, iPhone'ду алып иштетишиңиз керек, анан уят да элдер ошолорду карайт дейт. А мен айткан, мен iPhone'у жок, кайсыл ишим бүтпөй калып атат деп айткан. Ардамчы. Демек, мына өнүккөн өлкөлөрдө, тем более өнүккөн өлкөлөрдө ал нерселерге көңүл деле бурбайт. Көңүл бурбайт. Сенин билимиңе, адамгерчилигиңе, акылыңа, анан тазалыгыңа ошого эле маани берет. Эми буркурап тим эле атырды себинбесең деле, башка сасык жыт болбосо, жакшы эле жөнөкөй эле жүрсөң, эч ким жаман көрбөйт. Мына ушул инвесторлорду тартууда дагы кандай нерселерди колдонушубуз керек деп ойлойсуз? Тартууда кайсыл сфера балким? Менче туризм жагынан биз күчөп баштадык. Кызыккандар биз менен байланышып Кытайга кайрылса болот да. Ал жагынан мен ач көздүк кылып баарын меники кылып алам деп деле андай ойлобойм. Анткени ар бир областтын өзүнүн өзгөчө эс ала турган жерлери бар. Ошол ар бир областка бирден жоопкерчиликтүү кишилер төлөсө мен үчүн жакшы да. Негизи Кыргызстандын ушул эс алуу жайларын бир чоң бренд кылып дүйнө жүзүнө таратсак жакшы болмок. Ошон үчүн ага мен ач көздүк кылып баары меники, мен аркылуу болсун деп андай деле оюм жок. Бул жагы, бирок мунун арасында бир нерсе бар. Жалаң эле барып сүрөткө тартып, Кытайда бир сөз бар. Машинага чыгасың, уктайсың, машинадан түшөсүң, сүрөткө тартасың. Анан кеш киргенде бары уктайсың деп. Бул мындай жөнөкөй сапаты жок туризм болот да. Кыргызстанга келгенде менче Кыргызстандын салтын, тамак ашын балким жазатып өздөрүнө. Ооба. Аралаштырыш керек да. Мисалы биз үйдө жолдошторубуз үйдүн оокаттарына кичине аралашканда үйгө жакын болуп калат. А эгер биз үйдү мейманканадай, отелдей баарын иреттүү кылып коюп, анан кечте келип бир уктайт, тамак барбы дейт, тамагын жеп алып, анан кечте кирип уктайт, эртең чыгып кетет. Ал отелде болуп калат да. Эгер чогуу тигиним бузулуп калыптыр, тигин оңдоп койчу, могу кирди жайышып койчу деп кичине эркелегенсип, чогуу алып ошол үйдүн оокаттарын чогуу жасаганда мамиле дагы жакшы болот, ал үйгө көбүрөөк күйүнүп калат да. Ошон үчүн чет өлкөдөн келген ушул туристтерди ошол тамак аш жасаганда, же болбосо кой кайтарганга, кой союуга, же шашлык жасаганга, же болбосо тиги апалар жүн сабайт, жүн сабаганда, анан кийиси жасайт, же челектерди карматып коебуз, тиги булак суусунан алып кел деп, жарышкыла деп. Ошолорду көрсөтсөк өзгөчө жасаганыбызды көрсөтүүбү? Анын баарына чогуу элешип киришкенден кийин, баягы кезде Кыргызстанда мен ошол жакта жашагандай сезгемин өзүмдү. Ооба. Деп жакшы таасир калат да. Оюндарды балким көрсөтүп, аркан тартышып, сонун болот анда. Мен ошол жагын энсеп жүрөм. Демек, жашоо тиричиликке жөн эле фондон сүрөткө тартып койбой, аралаштырсак анан балким чын эле жашатып, жоон териси менен сездирген анан кызыгуу пайда болот. Ооба, кызыгуу пайда болот. Кандай сүрөткө түшүрүп, анан зыңкыйтып бир жерге алып барып сүрөткө түшүрүп, кайра алып кийинки локация деген. Ал ар бир точканы бирден кыдырып чыккыла деген маани деле болуп калат да. Анан машинага чыкканда эмне кылат? Уктайт. Чет өлкөлүктөр бул нерсе үчүн алар үчүн кызык деле эмес болуш керек, баягы сүрөткө түшүп. Эми балким кызыктуу, бирок кичке сүрөт менен эле чектелген менимче. Сүрөт, анан видео. Видеодо сүрөткө түшкөндө мындай эле турсаң, ал маанисиз болуп калат. Эгер бир нерсени кылып атканыңда, ошол борсокту сен бышырып атканыңда видеого тартып чыгарып койсоң, Кыргызстанда
тамак аш жасап жүргөн турбайбы, кыпкыргыз болуп калган турбайбы деп өзү дагы сыймыктанат. Ошону көргөн кишилерге дагы жакшы реклама болот да. Алар дагы бияка келгиси келет. Ошол аркылуу тартып турабыз да элдин баарын. Сиз мына ушул чет өлкөлүктөр менен иштешип атканда инвесторлор кайсыл тармакка дагы басым жасап жатабыз же болбосо сизден кайсыл тармакка жардам берип атышат? Мына ушул Кытай, Кореяны айттыңыз, дагы. Кайсыл тармакка кызыгып атышат? Сингапур жактан. Мисалы азыр кызыккан эме жак. Машинанын тетиктери. Анткени машина быйыл апрелден баштап кичине токтоп калбадыбы, электронный машиналар. Анан азыр эмне керек? Машина негизи ар бир үй бүлөдө бирден машина бар. Мейли сапаты жакшыбы же көнө машинабы. Авария күндө дагы Кудай сактасын, бирок болуп туруп атат. Ооба, бузулат дегендей, техника болгондой. Ооба. Ошол керектүү запчасттар деткен орусча. Көрүңөр дагы үйрөндүм. Тетиктерин Кытайда заводда ар кандай брендтин керектүү тетиктери иштелип чыгарылат. Эгерде сизге мына ушундай ушул компания менен иштешели, ортомчу болуп бериңиз, бизге балким тил жагынан маселе жаралып калса, бизге жардам бериңиз деп замандаштарыбыз кайрылса, сиз? Мен даярмын. Анткени бул жерде тил эле маселе эмес. Тил маселесинен тышкары эки тарапты дипломаттык шыгы болуш керек да. Ысытып, жылытып, анан сууп бараткандай бир баскыла, тарынбагыла, мындай кылгыла, келгиле, план түзөлү, план A, план B, план C деп жазгыла. Кимиң эмне болосуңар? Кимиң кайсыл ишке жоопкерчиликтүү болосуңар деп мен башында туруп көзөмөлдөп турганга ага дагы жарайм да. Негизи жакында бүткөн проект ошондой эле болду. Кайсыл проект болду? Көз боюнча, Жок, көз эмес, эко боюнча. Эко. Ал жакшы болду. Кытайлар бияка инвестор болобуз деп ошол ойдо туруп, анан договор дагы түзүштү. Кечээ алдыңкы күнү кайра келди Кытайлар. Договор түзгөндөн кийин кеткен, кайра келди, азыр иштеп баштады. Бизде медицина тарабынан жазап кетсек болот. Медицина тарабынан. Бул жагынан мисалы клиника ачам дегендерби, мисалы көздүккү, мисалы ар бир органдыкы, гинеколог болобу, анан сөөк боюнча болобу, тери боюнча болобу, жүрөктүкү менче кичине кое туралы. Азыр жакшы эле жетиштүү да, частныйники. Анан машиналардын. Машиналардыкы. Анан реабилитация боюнча медицина. Ооба. Мисалы инсульт алгандар кандай эреже менен машыкса, каралса, бат өз калпына келет, ал жагынан иштешсек болот. Бул жагынан менде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок бардыгына бир кишинин энергиясы, акыл эси чектүү эле болот да. Ошон үчүн биз күндө китеп окуйбуз, күндө байланыштарды үзбөй, ар бир кишиден жаңы маалымат алып турабыз. Менде негизи атыма жараша көп мүмкүнчүлүктөр бар, булактай болуп тура берет. Ошол булактай атырылып чыгып аткан идея болобу, мүмкүнчүлүктөр болобу, каналдар болобу, ошону тияктан ар бир киши бирден чоюп алса жакшы болмок да. Таратканга мен даярмын. Эң сонун. Дагы кайсыл багытта балким сизге кайрылышса, же болбосо Кытай менен Кыргызстан иштешсе болот дегендей кайсыл тармакта? Завод курабыз десе, же жөнөкөй эле. Мурда мен айткам, заводду курууга бир жолу бар. Мисалы, кофеди эле мисаллаштыралы. Мунун стаканы өзүнчө, кагаз менен. Монун капкагы өзүнчө. Ичинде кофе өзүнчө. Муну бириктиргенде анан бири толук продукт болуп эсептелет. Кытайдан ошол 3 бөлүгүн өзүнчө жасап иштеп чыгарат. Бирөө кагаз заводу, бирөө кофе заводу, бирөө ушул пластик менен иштелген капкак заводу. Анан эгер 3 жактан такыр заказ берип, Кыргызстандан бир завод ачылса, жөн эле үчөөнү бириктирип койгонго. Мисалы ушундай да. Мисалы машинаныкы деле ушундай. Мисалы азыр микрофон деле дейли, могу жиптери, мону кыпчып тургандары, мону өзү үчөөнү төртөөнү тетиктерин чачыратып эле алып келет, анан бириктирип, өзүнчө бул Кыргызстандан чыккан продукт болот да, Made in Кыргызстан болуп чыгат. Анан муну
Россияга болобу, Казакстанга, баягы Евразийский экономический союз деген ошол уюмдагы, ошол алкагындагы мамлекеттерге мен билишимче налог төлөнбөйт го. Ошондой саясаттар бар экен. Оңой да? Ооба, ошол жагынан ушул идея менен өзүңүздөр кайсыл багытта иштеп жүрсөңүздөр, же кайсыл багытта көбүрөөк канал бар, мүмкүнчүлүк бар, же билим бар, ошол жагынан көбүрөөк мени иштетип ойлонуш керек да. Мына ошол кыргыздар чет өлкөлүктөр менен иштешүүдө эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Сиздин оюңузча? Бул биринчиден, мисалы биз мурда тил боюнча сүйлөшкөн кезде айтканмын. Кыргыздар оңой эле элдин тилине берилип кетет деп. Орус менен орусча сүйлөшөбүз, Кытай менен кытайча сүйлөшөм. Өзбек болобу же башка улут болобу, ошондой элди ойлойбуз биринчи ыңгайлуу болсун деп. Анда ошол сапатты бизнеске жөнөтүш керек да. Мисалы, эгер мен биякта Кыргызстандын жараны болуп, мен Кытайдан инвесторду тарткан болсом, ал келерде мурда мен азыркы жагдайым кандай? Кагаз жүзүндө жазышым керек эле. Анан дагы орусча жазбай, кыргызча жазбай, мен кыргызча, орусча жазып чыгайын, бирок мен котормочуларга тапшырып, ушуну майын чыгарып кытайча кылып даярдап бергиле деп. Ал орусча билбейт. А мен алына таштап берсем деле аны түшүнбөйт да. Ал жумуш жөн эле калып калат да. Өзүбүзгө минус болуп калат. Эгер ошол учурда эле сүйлөшүп аткан кезде ал мен дайындаган маалыматтарымды окуп калса, мындай турбайбы, курулгалы мынча жыл болгон турбайбы, мындай жерлериңер бар турбайбы деп түшүнөт да. Түшүнүп анан темалар көбөйөт. Балким биз күтпөгөн, биз ойлобогон жерден ал киши өзү бир нерсени сунуштап калат. Ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калыш керек да. Бирок биринчи өзүбүздөн. Ошон үчүн визитка болобу, мен эгер менин коногума көңүл бурган болсом, мен кытайча визитканы дагы даярдап коюшум керек да. Кайсыл өлкө менен иштешкени жатасың, ошол тилде бардык документтерди даярдаш керек, ошол тилде маалыматтар даярдаш керек, визитка даярдаш керек. Ооба. Анан документти даярдаш керек дегенде тил маселеси эле эмес. Биринчи, мен буякта көрө элекмин мындай. Бир киши Кытайдан делегациялар келатканда же Сингапурдан келгенде алдында деле ошондой болгон. Мындай эч ким кагазды көтөрүп чыгып көрүшкөн кишилер жок да. Мен компаниям мындай, качан курулган, эмне мааниде, эмне максатта курганбыз, канча киши иштейт бизде деп, биз азыр канча жылдан бери мындай жумуштарды аткардык, мындай сыйлык алдык мамлекеттен деп, анын баарын жазыш керек да. Мактана турган кезде мактанып коюш керек. Анан бул даярдаган кагаздарда тил маселеси эле эмес. Негизи буякка келген инвесторлор мен аркылуу келгендер. Алар ар дайым келгенде мен бир дагы компаниядан же бир дагы кишиден мындай кагаз даярдап чыкканын көргөн жокмун. Көрө элекмин да. Аны озек айтып берем деп ойлойт атпайбы? Ооба, бирок такыр эле сөз менен бүтпөйт да. Башка өлкөдөгүлөр мындайды жаман көрөт. Дайыны жок турбайбы? Мен эмне үчүн бекерге буякка келип жүрдүм? Анда телефонда деле айтса болот да деп мындай ойлоп калат. Мен убара болупмун деп. Эгер даяр өзүн мактана турган сөздөрүн ошол жака жазсын, палан жылы курулган, канча киши иштейт, мен канча кишиге айлык таратып атам, ошолор мен аркылуу үйүн багып атат. Анан биз эмне максат, эмне идея менен бул компанияны курганбыз, азыркы абалда биз кайсыл багытта иштеп атабыз, жылдыгы бир жылда экономика жагындагы маалыматтарды дагы так бериш керек да. Негизи сан менен өзүнүн деңгээлин билдириш керек. Мисалы мен канча жыл окуганмын, канча китепти окуганмын деген сыяктуу. Сан менен жылдык кирешебиз канча, чыгышыбыз канча деген сыяктуу. Кирешебиз канча акчаны кайсыл багытка жумшайбыз. Мисалы рекламага мынча пайыз кирешебиз, тапкан пайдабыздан жумшайбыз. Анан муну айлыкка беребиз. Дагы муналарды биз келерки жылдын жаңы продукттарды, жаңы машинкаларды алганга даярдайбыз. Биздин планыбыз келечектеги 5 жылдык планыбыз мындай. Азыркы маселе мындай болуп атат. Биринчи маселе, экинчи маселе, үчүнчү маселе. Анан маселени ошол кезде коюп, мына ушул маселелерди сиз чогуу чечкенге мүмкүнчүлүгүңүз барбы, чогуу иштебейлиби деп айтса түшүнүктүү болот да. Эң сонун.
сөздің соңында бир суроо берейин. Мына ушул ишкерликти же болбосо бизнести алып кетүүдө кытайлардан биз үлгү алчу эмнелер бар? Кичпейилдик, адамгерчилик. Эң соң мына ушул эки сапат болгондо өнүгөт. Анан конок тосконду үйрөнүш керек. Кыргыздар конок тосконду аябай жакшы билет. Анан өзүнүн бизнесине келгенде токтоп калат да, мээси иштебей. Аябай ачуулангам. Чындан бул катуу эле айткым келет. Конок тосконду апаңардан сурап алып, анан эместерди чакыргыла. Эң сонун, бул Асман подкаст, кызматта Жанна Усубалиева. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин каналга катталып, лайк, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Эгерде кимде ким оюн жакшы билдирген болсо, мыкты комментарийлер жазган болсо, биз 2 кишилик чакыруу ыйгарабыз. Албетте киного барып келүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Андыктан чамдаңыз. Балким сиз дагы өзүңүздүн оюңузду мына ушул комментарийге белгилеп койсоңуз болот. Балким сиз кайсыл темада биздин кийинки подкасттын темасын сиз дагы коюп койсоңуз болот. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.